Жүрөктө сүйүү жашабаса адам кайдан жашоонун жакшы жана жаман экенин билсин дейт. Андыктан сүйүүнүн баркын, жашоонун баркын билгендер булар сүйүлүп көргөндөр жана сүйгөндөр дейт экен. Жана ошону менен катар эле ушуга карата баягы карама-каршы келген дагы бир айтылган сөз бар эмеспи? Баягы сүйгөндүн кадырын сүйдүргөн кайдан билсин деп. Мына ушул сүйүү темасында бир сонун теманы баштап отурган чагыбыз. Бизге келген коногубуз дагы өзгөчө кандай десем, сүйүү темасындагы ырлар болобу, кайсыл ыр болбосун, бардыгын ийинде жеткирип ырдаган, биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздөн түнөк тапкан өзгөчө мыкты агайыбыз бар. Азыр сиздер анда даяр болсоңуздар мен тааныштырайын. Биздин сүйүктүү агайыбыз, ырчы, ошону менен катар жалпы эле кыргыз элинин сүймөнчүгү Кубаныч Ажыбаев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы, ардактуу пирамида телевидениясынын көрүүчүлөрү, жалпы бардыгыңыздардын жалпы кутман таңыңыздар менен жалпы кыргыз элим. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Деги эле биз сиз менен баягы кечээ сүйлөшкөндө айтып калдыңыз, бир аз кичине сыркоолоп, мындай бара албай калат окшойм деген дагы ойго келдиңиз. Деги эле сиз оорубаңызчы. Ооба, эми азыр кичине ушу жаз болуп, жазында жазгы желден абайла дейт го. Кыргызда жакшы сөз бар. Жазгы суук жандан өтөт деп. Ооба, жандан өтөт. Анан жазгы муз жардай болсо дагы өтпө, күзгү муз күзгүдөй болсо да өт дейт да, ансарындай. Жазында бардык нерсе кандай өзүң мага окшоп бир томпоюп турсаң дагы адам өзү организм слабыйлап калат турбайбы? Витаминдер жетишпей дегендей. Жазда чынында эле байкайсызбы, мындай адамдарды аябай сынап коет, жазында иргеп алат да, сен өтпө депчи. Ошондой окшойт. Азыр анда баягы бизди дагы иргеп жаткан маал экен. Быйылкы мына бүгүн кыштын акыркы күнү экен. Ооба. Буюрса мына ушул 2023 жылдагы кыштын акыркы бүгүн февралдын 28-и. Анан быйылкы кыш сиз үчүн кандай болду? Өлбөгөн жанга жаз келет дегендей, Кудай берсе жазда келди, жаркырап. Эртеңден баштап март айы бүт эле айымдардын күнүбү деп ойлой берем мен, негизинде жаркырап. Көчөнүндө дагы күн жылыса кыздар татынакай болуп, сулуу болуп, сулууларга суктанууга акын бар деп таанардай баштайбыз. Анан негизинде ушу машина айдап кетип бараткан кезде алдыңан кыздар өтүп кетип, ачылган кыздар мишайт этип, жанымдагы келинчегиң чуку ийгенде чочуп кетип, жол карап дегендей. Анан эми кыш деп калдың, кыш бизде жана дүйнөнү суу каптап кетсе, өрдөк экөөбүзгө баары бир дегендей, этажда жашагандарга баары эме болду да. Билинбейт кыш негизинде. Кыш билинбейт, дөңгөлөк зимний дегендей. Анан машиналарыбыз деле үшүбөйт, азыркы убакта жакшы болуп калбадыбы. Жер төлөөгө кирип кетет го машиналарда жылуу. Ошол жакшы эле өттү кыштан, Кудай берсе. Бирок суук болду кыш, Быйыл негизи суук болду. Анан ошону менен катар көпчүлүк баягы ушул чыгармачылык чөйрөсүндө жүргөн адамдардын сурап калсаң, быйылкы кышында тойлор токтогон жок дейт да. Мен жер үйдө жашаган бир дос балам бар. Өзү үшүкчөөлүү аябай. Жер үйдө жашайт. Жер үйдө жашайт. Кышта калың кар жакшы жааса экен деп элем да мен. Романтичный болот, ана десем эле. Ушул этажда жашагандарга эле романтик болбосо, биз үшүйбүз кар жабай эле койсо экен дейт. Күрөш керек да аны дагы. Анан ушул карды айтып калдыңыз. Деги эле кышында ушул карды жакшы көрсөңүз керек. Аябай жакшы көрөм. Мен нарында кар азыр бир 70-80 сантиметр бар деп атышат да. Бул 2-3 күндөн мурун эле жаап койбоду. Кар жаады дегенди укканда эле нарынга кетип калчумун негизинде. Бирок жетпей койдум, жумуштардан кол бошобой. Өткөндө барып келейин десем, жолго көчкү түшүп калып, Кочкорго тойго бардым беле, андан ары барып келейин деп анан жол жабык дегенден кайра келдим. Болсо кышында барып алып, мен ушу бала кезде ойногон оюн эмем такыр калбай калды. Мен өзүмдү машина элестетип алып ойночумун да. Анан азырда ушу досторум да шылдыңдай берет, качан чоңойосуң деп. Мен машина менен күрткү турган жерлерге барып ойной берген адатым бар да. Машина алсам дагы, кичинекей машина алсам дагы 4 иштеген машина алам, такай. Эмнеге деген, мындай дөң турса ошого чыгып кетип, түшүп кетип, ушундай адатым бар, такыр калбай койду. Демек баягы
кичинекей кезиңизде ойногондо да ушундай машина кылып ойночумун баягы элдер ат деп ойношот го. Жок, мен машина болчумун да. Жана мындай курчок деп дөңгөлөк түртүп алып атка минип кетсе сарайдан алыста эми. Жок деп атка жаман көрчүмүн деги атка мингенди. Ушу курчок түртүп алып кеткен мага кызык болчу да. Анан ушул негизинде бул ырчылыктан сырткары мен өзүмдүн ушу жан дүйнөм ушу техникага жакын да аябай. Аябай жакын, Машинаны жасай берем, тюнинг деп коет, коостой берем. Жалпак машина алсам деле коостой берем, чоң машина алсам деле коостой берем. Дос балдарым отура берет, тиге тамашалай берет. Тазада калып жүргөн жакшы көрөм мен ичинен. Бунун эмесине гезит ала жүрүш керек отурганда булгабай деп жанысырындай. Билбейм, техникага аябай жакын мен. Бир кездерде ошо бир гезит бир дагы ушундай бир эмеге чыктык эле, машинасын жакшы көргөндөрдү чыгарган бир передача бар экен, ошого чыккан, ошо келип тартып кетишкен. Ошондо мындай случайно мындай каплеттен чалышат экен да, машинасы кандай болду экен деп укканда, анан ошондо чала калып каяктасыз келип бир эки интервью алалык деп айдап барсам, анан айтып атышпайбы. Чын эле машинанын ичин качып карап көрүшүп, анан элдер айткан туура эле экен деп. Демек, чынында кандай десем, баягы сизде да ушундай суроолор болуп калат болуш керек, досторуңуз деле берет болуш керек. Аялыңа караганда машинаңды жакшыраак карайсың деп. Эми аялды башкача карайсың, машинаны башкача карайсың. Аял деген адам да, техника да. Аял да болсо адам да дегендей. Аял. Эң сонунан ушул айтсаңыз, техника деп калдыңыз. Техника болгон сүйүүңүз ушул бала кезден эле анда келаткан турбайбы? Кенеде эмде мен байкем бар эле, Кален деген агам ошо илгери эле машина айдачу. Ушу мен 7-класста эле үйрөндүм окшойт машина айдаганды. Келгенде эле талашып айдай берчүмүн. Анан бутуңуз тормузга жетчүбү? Алдыма жанагыдай эме коюп баш чыкпай калат да, подушка коюп коём. Ошо азыр тиги эмеге педальга кантип бут жетип ушуга аздан кала берем да. Чуркап жүрбөйдү. Эң сонун. Мисалы азыр ушул чыгармачылык чөйрөдө жүргөн көпчүлүк инсандарды айтып калабыз. Чыгармачылык чөйрөдө мындай карап отурсаң, сахнага чыкса башка, жөнөкөй жүрсө такыр башка. Сизден деги эле ушул нерсени байкай албайм да. Жөнөкөй жүргөндө деле ушундай эле жүрөсүз. Кай жери болбосун, анан мынчалык мисалы бирдей туруктуулукту кантип сактайсыз? Мындай өзгөрүп кетпейби? Мындай адамда болот. Адамдын өзүнүн мүнөзүнөн болуш керек. Мен негизи карапайым деп коет го, биз айылда карапайым чоңойгон балдарбыз да. Мындай кой артист деген мындай базарга барбаш керек болбосо, жанагыдай бир жалпы түшкөн баняга барбаш керек деген сыяктуу, көпчүлүктүн арасында жүрбөш керек деген сыяктуу. Билбейм, мен ырчы болсом деле карапайым жүрө берем да, аралашып. Сен айткандай тескерисинче элди аралап жүргөн абдан кызыктуу. Элден алыстап кетсең тоодо жүргөн кийиксиң дегендей эле да, анан шайыр жүргөн бул өзү мүнөзүм ошол болуш керек. Ким тараптан келген сизге? Негизи ырдаганым апамма окшош да. Апам абдан жакшы ырдачы чындыгында. Тайкелерим аябай жакшы, баардыгы ырчы, таланттуу. Анан мындай карап көрсөң, шайыр деле эмес, а кишилер мындай токтоо кишилер да. Өзүм жакты эле токтоо. Өзүм эле ошо каяк кимди тартып калган билбейм, ажык кызмын негизинде. Тамашалап эле жүрөм. Баягы бир кичинекей нерсени илип калган болсо, ошону аягына чейин жүрөт го. Ошондой тамашалашып эле ушу достордо, мен эми группалар бар го WhatsApp'та. Ошол жакта деле мен жүрөм тамашалап эле, ар кимди тийишип эле. Эң сонун. Жакын аралыктарда кандай болот? Чыгармачылыгыңызда кайсы жанрларды жараттыңыз? Кайсылардын үстүндө иштеп жатасыз? Мен Асылбек Өзбеков агабыз ырдап жүргөн Бийчи кыз деген бир жакын. Мен негизи ырларды мындай бир лирика ырдасам элдер угушу кыйын болуп калды да. Башында ошо тамашалуу ырларды ырдап алып, шаңдуу ырларды ырдап алып, элдин баары эле ошондой кабыл алып калды мени. Анан ошо Түгөлбай Казаковдун Күтүү сыяктуу, Ак Тилек деген ырларды ырдасам, негедир эр укпайт да, балалык деңиз өнүдө ырдагам аябай жакшы болгон негизинде. Анан мындай жараштырышпайт экен элдер. Анан кайра эле шаңдуу ырдайынчы деп Айбек Карымовдун Сага деген ыры бар, билектериң баллык туйлаган деген. Ошонусун ырдадым, жаңыртып. Анан
Кайрылуу угармандарыбыз көп. Асылбек агайдын Бийчи кыз деген бир жакшы бар экен. Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган экен. Угуп калып, дароо эле агайга чалдым, агай бериңизчи десем, эми көп эле артисттер сурады эле булурду. Эми сен сурап атсаң, сага ылайыктуу окшойт берейин деп анан ошо менен Бийчи кызды ырдап койдум. Ушу жаңырлардан ошол экөө. Ошоларды жараттыңыз, Агай, сиз даяр болсоңуз анда биздин даярдаган бир атайын кыскача суроолорубуз бар эле. Ойлонбостон жооп бере турган 10 суроо. Ойлонбой. Коркунучтуу эмеспи деген. Жок. Баштай берели энди. Мектепте жүргөндө токмок жедиңиз беле? Жегем. Карызга алып бербей койгон учуруңуз болду беле? Жок. Жакшы. Сулууларга суктандыңыз беле? Ооба. Фронт андан кийин жаш карызды кечирип койгон учуруңуз болду беле? Ооба. Көп аял алууну колдойсузбу? Жок. Ысымыңыз жагабы өзүңүзгө? Жагат абдан. Кайсы тамакты сүйүп жейсиз? Бардык тамак. Тамак тандабайм. Кайсы тамакты жакшы жасайсыз? Кайсы тамакты мыкты жасайсыз? Көп эле тамакты мыкты жасайм, курдак жакшы көрөм. Курдакты жасайсыз, Ооба. Эң сонун. Жогоруда айтып калдыңыз, мектепте жүргөндө токмок жедиңиз беле? Дароо ойлонбой туруп ооба дедиңиз. Токмок жебеген бала жок. Армияга барып пол жуубагам деген, жуубай келдим дегендерге такыр ишенбей эле, ал аферист деген дейт. Калпайтып атат ал дейт, кызгарындай. Токмок жебеген бала жок да. Эмне болуп? Мен классташтарымдын арасында токмок жебеген бир эсендеген эле классташым болсо керек. Эмнеге дегенде ал убагында сабакка келчү, окуп сабак бүтөр менен үйүнө кетчү. Кетип калчу. Анан ошол кызыл алтын медаль деген жок болсо керек эсте, бирок бир да 4 бир билем, бир жолу 4 алып алып, ыйлап кайра жооп берип 5 алган, ошо 4-ү жок бүткөн. Анан ал баланы эч ким деле сабаганга мындай не жалко дегендей да. Эсен деген классташым алды. Угуп калса күлөт болуш керек. Кийин деле токмок жеген жок окшойт, студент кезинде. Ким билет эми дегендей. Жакшы. Биз болсо мушташып токмок жеп, сабатчысын сабап, токмок жесин, токмок жеп эле чоңойдук да. Анан ушул мектепте жүргөндө көпчүлүк эле баягы талаштар, кыз талаштан келип чыгат го. Анан кыз талашып, жок, биздин убакта кыз талашмай эмес болчу, атаман талашмай деген болчу. Мен атаман. Сен атаман, мен атаман, мен биринчи атаман, сен экинчи атаман. Канча жыл атаман болдуңуз мектепте? Жок, атаман болгон жокмун, бир 3тө жүрдүм окшойт. Бизден анткени балдар кыйын болчу негизи. Кубан деген бала бар эле, Жоки деген экөө тең эле жашообуз бузулуп калды негизинде. Баягы тентектик деген болбойт да. Андан кийин нарындан Стал деген бала келди, ошол бербей койду атамандыкты. Экөөнү тең сабап койду окшойт, ошо менен. Бир 4-5те жүрдүк окшойт биз ушу эмелердин катарында, ооба. Артка атаман болгон жокмун иш кылып. Эң зор. Анан айтып коңуз, ошол мектепте жүргөндө шок белеңиз? Абдан да. Айтып атпайм, бала кездеги адат такыр калбайт экен деп. Оюн карак да, оюн карак болчумун мен. Ошол жана эсенди билем. Кийимдери да таптаза шумдук жүрчү да, алтым эле шымынын кыры кетпейт деп кой. Эмнеге мындай атат? Анан атайын алдына чыктым ба, жана машина болуп ойной бергенин жакшы көрчүмүн да, азыркыга чейин калган жок. Алдына чыгып баткактап, деп туруп, буксовать этип туруп чуккаганда моомдайынан баткак болгон. Ал ыйлап апасына барып, ушуну айынан токмок жеген эсимде. Кыздарды сабап токмок жеди, далай көп токмок жедим мен, билбейм, ушу унутуп калыптырмын мен. Токтожан деген, Тамара деген классташтарым айтып калат азыр. Кирип келатканда эле бутка тее берген адатың бар болчу дейт. Чыгып келатканда бутка тее берген адатың бар болчу. Кийин 20 жылдык, 10 жылдыкты айтып берсең эстеп атпайм. Тамара деген кызды сабап коюп дагы, сөгүп коюп дагы, раматылык өзүмдүн апаман да токмок жегеним такыр эсимден кетпейт. Анын апасынан дагы, менин апаман дагы. Бирок анда деле болчу эмес. Жок, кайда калбайт да, ал адат калбайт. Анан ошол тентектигиңизди далилдеген бир сөз. Тентектигиңизди далилдеген бир сөз. Шокпу? Мындай болот го, сен кичинекей кезинде Жубарымбек деп коет, же бир кличка. Мен кличкамды айтып берейинби? Мен кличкам негизи Майгөт болчу негизинде. Ачыгын айтыш керек да, анткени ошо кезде эле жамбашты чыгарып алып бас баретистерге окшоп бас окшойм да. Азыркыга чейин айтып коет Майгөт деп. Анан ошол кличкаңыз качан калды анан? Бул кийин унутулуп калды окшойт. Унутулуп калды кийин эле.
11'de бүткөндөн утулуп калдым. Жакшы, анан 9-10да унутулду окшойт да. университетке келип баягы окуу жайда окуп калдыңыз да. Анан окуу жайда окуп жүргөндө дагы ошол тентектигиңизди карматтыңызбы? Консерваторияда окуп жүргөн кезде кармады ооба. Барыбыз жатаканада жашачубуз. Ал кезде биздин убактарда кичине дедовщина деген жакшы болчу. Биринчи, экинчи курстарды тарбиялап койчубуз. А кийин эле аттарын атабай эле коеюн, эми баары эле азыр айтылуу кырчылар болуп калды. Ошол менин курсташ, ылдый өйдө болуп калгандар ошолор болуп, балалык жатакананы сагынып анан түн ичинде баарыбыз барганбыз. 5-6 барганбыз. Окууну бүткөндөн кийин. Бүткөндөн кийин барып, ошол кезде чоңмуштумдарбыз. Барып тыкылдатыптар эмени вахтаны аштырып алып, вахтада гуля дегенде же ой деп өз казашкада сендер кетпедиңдер беле, эмне кайра келдиңдерби деп. Эже деп кирип алып, биздин өзүбүздүн комнатабызга кирип сабаган жокпуз эми, сый болуш керек да, бирок баарын жумшап баягы күндө эстеп, түн ичинде балкондон түшүрүп, кайра чыгарып, бирден алып келгиле деп магазинге жумшап ошондой. А студент кезде шоктуктар болду, уруштук. Токмок же дегенде деле сабатчысын сабадык дегендей да. Жакшы, анан сиз айтып калбадыңыз ушул техникага аябай жакын болчумун деп. Балким ырчы болбосоңуз ушул тармакка кетмексиз го? Мен уста болмокмун деп ойлойм да. Ырчы болбосом уста болмокмун. Тайкелердин усталыгы да бар да негизинде. Анан мен колум жөндөндү. Мисалы жана машинаны айтып атпайм, мен көп эле нерсесин өзүм жасайм да. Түшүнбөй калган, электричествосын эле түшүнбөй калбасам, ага деле түшүнөм, бирок өрттөп ийемби деп корком да. Так, жанагы линза деп коет азыркы убакта машинанын немелерин, фараларын, ар жак бер жактарын, мен ошолорду азыр келип даяр болуп калбады. Мен ошол мурун эле жазачымын, ошолорду өз колум менен жазачымын да. Ходовой деп коет, алардын баарын эле өзүм жасайм мен. Мисалы үчүн бир жака оңдоткону барып калып карап турсаң, туура эмес жазай баштаганда айтам, тиягын туура эмес жазып атасың. Анан айтып калышат, бул артисттер билчү эмес эле, кайдан билесиз деп. Артисттин баары эле билбейт эмес да, билет да, билчилер бар да. Арасында мага окшогондор бар. Кээде бир бирөөнү бурап коюп эле көп суммада акчаны сурашат. Айтам, тетигин эле такпадыңбы депчи. Билбейт го деп эле акча алып алайын деп атат да негизинде. Кээде колуң май кылгың келип, алдына жатып, оонагың келбейт, жазата калайынчы деген сыяктуу шашканда колодканы алмаштыра калайын деп бара каласың да. Алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет. Анан балким ошол тентектигиңиз дагы балдарыңыз да бар болуш керек, өзүңүздүн мындай кайра көчүрмөлөрүңүздү көрүп каласызбы? Жок, мен уулум бар, 2 кыз бир эркегим бар, бирок уулум тентек эмес. Мындай тонкий да. Бирок калган мүнөздөр окшош, таланттуулугу ырдаган, абдан сонун мимикалары, чачты тарап алгандары, анын чачы да менин чачыма окшоп прическага келбейт окшойт. Тиги Зайырбек Иманалиев агай, Зайырбек акын агабыздын тиги эмне болду? Азыр бир нерсени эстеп кетип анайын айда. Зайырбек байкенин тиги сумкасынан, баласынын, уулунун сумкасынан бир сулуу кыздын сүрөтүн таап алсаң керек. Анан ошондо айтканы бар да. Сен да мага окшоп сулууларды жакшы көрүп турбайсың, сулуулардын жүрөгү таш болот, сүйбөй эле койчу деп жазган ыры бар. Анысыкарындай. Калгандар окшош да, замашкалары мага окшоп. Сау азыр айтып калбадыңызбы? Аныкы дагы прическага келбейт депчи. Анан кичинекей кезиңизде жанагындай чоң чыныны коюп туруп тегиздеп койчу элесиздер да? Биздин убакта кырып эле койчу да. Кырып эле койчу да. Анан бул мисалы прическа деп калдыңыз, анан кантип эпке келтиресиз? Мен чачым азыр эптеп таң аткычакта деп эле. Эртең менен 1 саат алек болуп жасаган прическам ушул да негизинде. Ошондон кийинкиси? Ошондон кийинкиси бир сыйра муну түстөп, кайра тармалдаштырып, тияка буруп атып, атак түп-түз эле мондой эле турат да. Зымдай эле. Сындырсаң да болбойт мындай. Мына ошол деги эле кандай десем, чарбачыл чөйрөдө жүргөндөн кийин сөз ар тармактуу болуш керек дейт. Айтып калдыңыз, ошол баардык тамакты тандабай жейм, бирок курдакты өзгөчө деп калдыңыз. Анан өзүңүздүн колуңуздан чыккан мисалы даамдардын бир өзгөчөсү качан болду эле, бир акыркы жолу качан тамак жасадыңыз? Такай эле жасайм мен. Кирди жууп койсом, тамак жасап койсом, эмнеге аялыман корком дегендей болду. Демек үйдө сиз тамак. Эми келинчегим эртең менен жумушка кетишет да, баары сабакка кетет.
түштө кечке чейин мен үйдөмүн да. Биздин негизи тойго барганда кечинде эле жумушка кетпесең. Түштө сага ким жазап берет анан? Өзүм эле жазап жейм түштө. Эртең мен жумуртканы өзүм кууруп жеп эле кетем. Үйдөгүлөр айтып берет, жаман эгоистсиң да, өзүмө кууруп алып жеп алып кет. Эртең мен баарып туруп аткан, бизге деле кууруп койсуң деп. Жаман көндүңөр деп мен жазып, өзүм эле кууруп жеп алам да. Сонун мыкты. Буюрса мына 8 март келатат. Жалпы эле ушул айымдардын өзгөчө кандай десем бир майрамы да. Мына ушул буюрса ушул майрамды утурлай. Жалпы март айы дегеле ушу айымдардын күнү го негизи. Ар бир күн кура эмес го. Анан 8 мартка чейин белек бербей койсо дагы таарынасың. 8 мартта белек бербей койсо дагы таарынасың. 8 март өтүп кеткенден кийин карабай койдуң деп дагы таарынабыз. Анан мына ушундай сонун ушул март ичиндеги майрамдарды утурлай, азыр Кубанч агабыздан бир сонун музыкалык чыгарма болсун сизден. Ыр белек болсун. Анан буюрса келиңиз биздин төрүбүздөн орун алып. Ырдайын, Анан жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр, урматтуу айымдар дейин, өзгөчө басым жасайынчы. Сиздерге биздин ошол жалпы эле Пирамида телеканалынын атынан жана ошондой эле Кубаныч агабыздын атынан өзгөчө сонун бир мыкты музыкалык чыгарма болмокчу. Азыр жалпы биргеликте ырдайлы, бийлейли, март ичиндеги майрамдарга таарынбайлы, мына ошол таарынычтын баардыгын жууп кете турган чыгарма болсун. Сиздер менен биргеликте жогоруда азыр Кубаныч агабыз өзү айтып калгандай өзгөчө сонун бир шаңдуу чыгарма. Кубаныч агабызды мындай лирикалык чыгармаларга эмес, шаңдуурлар менен көрүп жүрөлү. Агабызга оорубасын деп ден соолук тилейли. Анда жалпы биргеликте күбө бололу. Келиңиздер. Hey,
ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө сонун музыкалык чыгарма болду. Келиңиз. Бүгүн бизде өзгөчө ушундай коногубуз сонун бир музыкалык чыгармасында тартуулап берди. Айтор, жалпы биздин айымдар эч качан таарынбай тургандай болду окшойт. Мына март ичиндеги майрамдарга эч качан таарынбаңыздар. Бүгүнкү өзгөчө сонун маанай тартуулаган Кубаныч агабызга дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таңерте өз убактыңызды бөлүп, бизге ушундай бир атайын келип, чыгармаңызды аткарып, айтор март ичиндеги айымдардын майрамдарын бардыгын бир ирет мындай куттуктап өткөнүңүзгө. Ооба, жалпы айымдардын 8 март келе жаткан, деги эле жаз бүт эле майрамда отоскан сыгарындай. Бардык кыздарды арнадым. Негизинде мен кызым да абдан жакшы бийлейт. Дилгир деген бий группада. Көчө эле ушул дворец спорта да бийлеп келишти. Ошол жана спортсмендердин, кыргыз спортчулардын чоң ошо кечеси өткөн экен, ошол жерде барып да бийлеп келишти. Ошо бийчилер да өзү негизинде бир жумушу да аябай көп болот экен. Английскийге дагы көп нерселерге да берип койгонбуз. Ошо 1-классынан бери, аз кызым 9-класс, ошондон бери барат, анан бийди аябай жакшы көрөт, жакшы көрүп катышат. Анан жетишпей кээ кезде ошо кеч болуп кеткен кездерде жанагыдай концерттерден чыкканда мен жардам берип алып кетем. Кээде суук болгондо алып келип койгон күндөр болот. Кийимдерин көтөрүп алып түйшүк эле тартып жүрөт. Кызым түйшүк тартпай жөн эле койсоңчу десең, жок, жакшы көрөт тансыгарындай. Кызым бийлеп атканда эми ошо кызыма дагы мындай арнап койгом да. Демек, келиңиз анда жалпы кыздарыңызды, жубайыңызды, анан жалпы эле кыргыз элин куттуктап өтүңүз эми. Ооба, биринчиден эртең 1-март мен жана уулумду айтып атпаймынбы, баламдын туулган күнү. Сонун. Ооба, жаздын 1-күнү саат 1-де төрөлгөн. Ошондо 29-на жаңырчыды ошол жылы. Кайсы жыл экени эсимден чыгып атат. Анан 29-да төрөлүп калбаган жакшы болуптур дейм да. 4 жылда бир майрамдап калмак экен деп анан элестетсең, оогондон кийин 12-ден оогондон 1-де төрөлүп атпайбы түн ичинде да. Бир ооп кеткенден кийин төрөлсө керек да. 20 мүнөт эртерээк төрөлүп калганда 29-да төрөлүп калган. Ошондон 1-март уулумдун туулган күнү мен куттуктайм. Өмүр узун болсун, ата балага сынчы дейт ансыгарындай, жакшы уул болуп чоңоет деп ишенем, мен көзүм жетет. Жакшы бала болуп чоңойсун. Экинчиден, эжекелеримдин байрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм, карындаштарымдын. Анан кыздарым, 2 кызым бар. Кичүү кызым абдан менин кызым негизинде. Бар эле менин балдарым го негизинде. Жакын меники деп коет го негизинде. Анын личный водителим мен негизинде, өздүк шофурмун да. Кайда болбосун, начальниктей эле айдатып жүрөт. Азыр да бияктан чыгып алып мектепке барыш керек анан. Жубайым, өмүрлүк жубайымдын 8-март майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эми уулум экөөбүз подаркага даярдана баштайбыз го деп атам. 3 кишиге белек беришибиз керек. Ошол деги эле кыргыздын кыздары жалпы майрамыңыздар менен. Кыргыздын кыздары ыйлабасын, кыргыздын кыздары кор болбосун, кыргыздын кыздары бактылуу болсун бардыгы. Кыргыздын кыздарын бактылуу кылыш биздин мырзалардын мойнундагы чоң милдет, жоопкерчилик экенин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Чет мамлекетте кыздардын көз жашын Кудайым көрсөтпөсүн. Бактылуу эне болуп, бактылуу жар болуп, жубай болуп, ар бир кыз жүрүшүнө тилектешмин. Аял заты бар үчүн жер нугунан чыгып кетпей турат деген бар. Чайпалбай, үй бүлө сакталып турат ансыгарындай. Жалпы аял затынын жаз майрамдары менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бактылуу болуңуздар, бизге тирөөч болуп, жакшы эркектин артында күчтүү аял турат дейт ансыгарындай. Ар убак жаркырап жүрүңүздөр. Анан сенин да майрамың менен. Рахмат. Келе жаткан ооба. Бактылуу бол. Бактылуу болайын деп жүрө бербей, аракет кылып турмушка чык дегенде. Айтканыңыз келсин. Терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик, оорубаңыз, эң башкысы ден соолукта болуңуз. Дайыма ушундай бир сонун жакшылыктарга гана күбө болуп жүрүңүз. Бизге келген өзгөчө мынакей коногубуз таланттуу, мыкты, биздин сүйүктүү ырчы агайыбыз Кубаныч Ажыбаев болду.